Ассаламу алейкум, амансыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Биздин YouTube каналда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге бүгүн 29 май күнү Макао шаарында болуп өткөн Road to UFC турниринин кезектеги баскычында кыргызстандык Фарида Абдуева жана Анелия Токтогоновалардын беттешине кайрылабыз. Алдыда бул тууралуу кененирээк. Макао шаарында жайгашкан Galaxy Arena спорттук жайында бүгүн Road to UFC турниринин экинчи күнү орун алды. Анда Кыргызстандан дароо эки спортчубуз Анелия Токтогонова жана Фарида Абдуева өздөрүнүн кезектеги беттештерин өткөрдү. Тилекке каршы биринчи болуп чыккан Анелия Токтогонова Мачи Фукуда аттуу япониялык мушкерге экинчи раундда жеңишти тартырып койду. Чындыгын айтыш керек, япониялык мушкер өтө мыкты даярдыкта келгендигин көрсөтө алды. Ал эми ушул эле салмакта, ушул эле гран-приге катышкан кыргызстандык дагы бир спортчу, Казакстандын октагон уюмунун чемпиону Фарида Абдуева Цео Сан Фэнк аттуу мурда UFC'де беттеш өткөрүп келген кытайлык мушкер менен кескелди. Беттештин биринчи эле раундунда Цео Фэн жаракат алып калгандыгына байланыштуу эрүүл токтотулуп, алгач беттеш no contest деп жыйынтыкталды. Бирок андан кийин беттешти кайрадан көрүп чыккан комиссия өкүлдөрү жеңишти Фарида Абдуевага ыйгарды. Ошентип, расмий түрдө Фарида Абдуева бул беттеште жеңишке жетип, эми Road to UFC турниринин кийинки жарым финалдык баскычына өтө алды. Жарым финалда кыргызстандык спортчу Бой Хюн Пак аттуу кореялык спортчу менен кескелет. Анын рекорду 9 жеңиш, 3 жеңилүү. Бүгүнкү турнирде ал Цяо Цян Донг аттуу күчтүү делинген кытайлык спортчуну калыстардын эки тараптуу чечими менен утуп алды. Жарым финалдык беттештер качан өтөрү азырынча белгисиз. Бирок жай айларында, июль-август айларында болушу толук ыктымал. Эмне болсо дагы кыргызстандык спортчубузга кийинки этапта ийгилик каалайбыз. Ал эми турнирдин жеңүүчүсү UFC уюму менен түз келишим алат.